Мына қан тамыр, мына қан тамыр, мына тышында қан тамыр, қызыл турбайбы? Мына қан тамыр. Өлкөдө жүрөк кан тамыр оорусу жашарып, 20-30 жаштан өткөндөр инфаркттын акыркы стадиясы менен кайрылган учурлар каттала баштады. Дарыгерлер муну азыркы жашоо образы менен түшүндүрөт. Чындап эле жүрөк оорулар көбөйүп баратат, анан анысы да жашарып да баратат. Бул биринчи туура эмес тамактануудан, экинчиден бул вредный привычка дейбиз, тамеки, насыбай чегүүдөн, анан электрондук тамекилер пайда болуп калды ошолордон. Үчүнчү бул газировка деп коебуз, энергетиктер деп коебуз. Мына ушулардан төртүнчү бул туура эмес жашоодон да. То есть көбүнчө баспайбыз, машинага турабыз, чыгабыз, үйгө киребиз, жатып алабыз дегенде ошол нерселерден жүрөк ооруларынын саны көбөйүп баратат. Энергетиктердин, газировкалардын составы өтө татаал. Алардын ичинде өтө сахары көп, шириндиги көп, андан башка таурин деген нерселери көп болот. Канды коюлук алып келет. Кан коюлуп калганда майда кан тамырлардан өтө албай, ошондо жүрөктүн көбүрөөк майда кан тамырлар болот, ошого барганда инфаркт алып келиши мүмкүн. 70 жаштагы Зульфия Мырзалиева Шамалдысай шаарынын тургуну. Мындан 20 жыл мурун кан басымы көтөрүлүп, андан бери дарыгерлердин көзөмөлүндө жүргөн. Кийин оорусу жүрөккө таасир берип, эми 10 жылдан бери жыл сайын дарыланып турат. Азыр жакшымын, мурда күнү, бүгүн 3-күн жатам. Мурда күнү аябай кыйналып, ооруп, буту колум ишип, баса албай энтигип келгем. Азыр жакшымын, дем алгандарым жакшы, шишиктерим кайтты. Кудайга шүгүр, рахмат ушу доктурларга. Кадимки жүрөктүн согушу тездеп, кан өткөрүү туруктуу болбогондуктан адамдын дем алуусу начарлап, эстен танып кан басымы көтөрүлөт. Бул учурда жүрөккө келген канды денеге бирдей жеткирүү үчүн бейтаптын организми дарыгердин жардамына муктаж болот. Медицинада бул абалдан чыгуу үчүн жүрөк булчуңдарына стенд коюп, кандын өтүүсүнө шарт түзүү жолу менен дарылашат. Кече келген бул пациент инфаркт менен тропонин деген анализи 27, бул тропонин положительный болсо уже инфаркт деп диагноз коюлат. Анан коронарографияга алдык. Коронарографияда мына биздин катетерден буяк берип атабыз. Негизи кан тамыры мындай болуп кетиш керек эле нормадачы. Инфаркт болгондуктан мына жерде тромба масса топтолуп, уже кан барбай атат. Мына жерде агарып турган бул тромб. Тромбду азайткандан кийин бир аз стенд койдук. Уже много 2 точканын ортосу бул стенд. Стендти ачып атабыз. Ачылган кези бул уже стендтен кийинки результат уже кан жүгүрүп баштады. Мындай болтуруп ачат. Ачкандан кийин муну алып чыгат да, бул зонд катары. Жалал Абад облусу боюнча 45.885 жаран жүрөк оорудан жабыркап келсе, анын кесепетинен 7.200дөн ашык жаран оорунун курмандыгы болушат. Акыркы жылдары илдетти эрте аныктоо шарты жакшы жолго коюлгандыктан көпчүлүгүндө дарыланууга мүмкүнчүлүк пайда болду. Убагында оорунун алдын алуу менен 80% илдеттен арылууга болоорун дарыгерлер эскертишет. Айгүл Семетеева, Чыңгыз Абдыкадыров, Манас шаары.